4 балалуу Арзыгүл Мырзаева Араван районунун Ынтымак айылында жашайт. Аталган айылда таза суу эң курч көйгөйлөрдүн бири болгондуктан алардын үй бүлөсү суу көйгөйүн көп жыл тартышкан. Ат улоолор менен 1 чакырым аралыктан суу ташууга мажбур болуп келишкен. Чоң айылды түйшүккө салган маселе эл аралык фонддор аркылуу чечилгенине аз гана убакыт болду. Кайсы малда деле свет бар болсо деле жок болсо деле дайым чыгып турат. Үйүбүзгө алып туруп алганбыз. Убакыттан үнөмдөө бир топ эле бар. Себеби мурда суу ташканга бир канча убактым кетсе, анан алып келип кир жууганга деле көп убактым кетип калат эле. Азыр автомат кир машина койгондон кийин көп убактым бош болуп, ошо балдарымды окутканга, жакшы даамдуу тамактар жасап бергенге көп убактымды жумшайм. Кээде жок болуп калса, ошо көлчүк суулардан деле алып келип içelekte, анан ошол мезгилде баягы сары кору суу, анан балдардын ич өткөк диарея оорулары, балдардын баягы митек курттары дагы болчу эле да. Ошентип азыр мына таза суу чыгып калгандан бери балдарыбыз андай оорулардан бир кыйла арылды. Андан сырткары мына сууну жөндөй эле ичишет да. Айылдаштары менен бирге суу азабын айыл түптөлгөн 1968-жылдан бери тартып келген Абилбек Кушчиев көйгөй артта калганын айтып, эл этелинин эң негизги түйшүгү FSDS коомдук фонду тарабынан чечилгенине ыраазы. Рахмат FSDS ошо коомдук фондуңарга өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби жуда катта жардам кылып, ушу бизди кыйынчылыктан чыгарып берди. Аткы арабада, эшекти арабаларды алып барып, бетондорду салып барып сууап келеттик. Ona keyin жүрүп, ana porter деген алынды, porter чыгып калды, porterде ташыдык. Кимде porter болсо бетондор топтоп беребиз, алып кетет, алып келет. Машинада күндөрдү мына 3 жыл муну өткөзгөнбүз да. Суу маселеси былтыртан бери вообще чечилгенде бизде, Кудайга шүгүр. Кайсы малды грант жазсак сууда. Ынтымак айылына коомдук уюм долбоордун алкагында сууну үнөмдүү пайдаланып, элге тегиз жеткирүү жана суунун төлөмдөрүн натыйжалуу башкаруу үчүн биллинг системасы аркылуу суу эсептегичтерди койгон. Аталган система таза суу ишканасындагы жумушчулардын да ишин жеңилдетет. Показанияны колодезге барып эле, даже машинада жүрүп эле показанияны алып алат. Показания алгандан кийин бул пилоттуу биллинг система өзү ошол ким кайсы абонент канча суу ичкендиги, канча сомдон экендигин өзү автоматтык түрдө эсептеп чыгып, извещенияларды даярдап чыгат, вырабатывать этет. Анан абоненттерге карызы бардыгы боюнча SMS жөнөтөт WhatsApp'тарына. Азыркы ошо акыркы мезгилдерде фонддор менен иштеп, мамлекет тарабынан жардам менен ошо алып айылдарыбызды дээрлик барын таза суу менен камсыздоого өттүк. Ошонун ичинен ошо акыркы мезгилдерде фонд менен иштешип, алар ошо 2 жылдын ичинде өтө чоң салым берди да бизге. Жалпысынан 5 миллион сомдук пайда киргизди. Азыркы дагы булар менен сүйлөшүп, ушу биргеликте бир аткарып бергиле деп суранып атабыз. Таза суу менен камсыз кылуу максатында FSDS коомдук фонду тарабынан Төм Оюн айыл өкмөтүндөгү 3 айылга 5 миллион сом каражат бөлүнгөн. Жалпысынан Ынтымак айылында таза сууну ар бир тургундун үйүнө киргизүүгө 1 миллион 130 миң сом сарпталган. Ал эми Керкидан айылына фонд тарабынан таза суу үчүн 1 миллион 800 миң сом бөлүнгөн. Керкидан, Жекемисте жана сырт айылдарында таза сууну камсыздоо жана тейлөөчү адистерди окутууга 2 миллион сом ажыратылган. Кыргызстандагы 1905 айылдын 1014 айылында ичүүчү суу маселеси чечиле элек. 346-сында таза суу системасы такыр жок. 476 айылда эскилиги жеткен. Ичүүчү сууну ташуу үй бүлөлөрдүн 60% аялдар тарабынан ишке ашырылат. Үй бүлөлөрдүн 14%га чейин балдар тартылат. Республика боюнча жалпысынан Турак жай фондусунун жалпы аянтын суу менен камсыз кылуу 36,9%-ын түзөт.
Араван районундагыдай эле таза суу көйгөйү Кадамжай районунун Бирлик айыл өкмөтүндө да курч болчу. 50 жылдан бери чечилбей келген таза суу көйгөйү менен жергиликтүүлөр бийликке кайрылганы менен маселе чечилбей келген. 2015 жылы тургундар коомдук фонддор менен кызматташуунун натыйжасында таза суу айылдарга кудук катары тартылган. Кийин 2021 жылы фонддун жардамы менен Жал жана Жаңы Кургон айылдарында таза суу ар бир тургундун короосунан чыга баштаган. 1 километр наракта болгон Чанада, Аравада, Баканда суу ташып ичип жүргөнбүз. Азыр мана заман оңолуп 15 жылдан бери Дүниелик банктан таза суу өттү. Олар ар 500 метрде кран чыкты. Ondan keyin geçen жакында 20 жылдын аралыгында 2 жылдан кийин ЭФС коомдук фондунан үйлөрүбүзгө суу чыгардык. Короодон чыккан таза суу электиктердин түйшүгүн жеңилдетти. Тургундар үй тиричилик техникалык жабдууларды орнотуп, заманбап шарт түзө баштады. Таза суу чыкканга душтарды курутабыз, секин шонтуп өнүгүтабыз. Азыр балдарыбызга, келиндерибизге жеңилдик болуп калды кыйла. Балдар кесе мектептен суу ташы дейт элек, азыр эми кыйла жеңил болуп калды өзүбүз эмне кылып. Айылдагы таза суу көйгөйүнүн чечилиши эркектердин да түйшүгүн алда канча азайтты. Мырзакул Шергазиев суу чыккандан бери малдык короосун деле сугарып баштаган. Мурда айда барат эдик да арыкка. О талак. Азыр энди үйдө берип атабыз. Бул вагонетка, атамдан калган вагонетка илгери суу кемдиги аздык болуп, жаан чачында суга толуп турган идиштер. Азыр эң заманы келип, мына таза суу болуп, үйүбүзгө крандар чыгып, булар бош калды. Коомдук фонддун жардамы менен Бирлик айыл өкмөтүндөгү 6 айылындагы ар бир үйгө таза суу киргизүү каралган. Уюм тарабынан керектүү жабдыктарга 3 миллион сом каражат бөлүнүп берилген. Учурда 4 айылга кудук орнотулуп, суу эсептегич койдурулду. Дагы 2 айылда шаймандарды орнотуу иштери жүрүп жатат. Мунун артыкчылыгы бизде эң бир эмеде элдер көчөдөн чыгып суу алып кетип атып ичип аткан. Азыркы муну койгонубуз ар бир үйүнө ичочек менен үйүндө ачып, үйүндө ичип отура турган эмеге ситуация келип атабыз. Ош колодочтун ичинде ичочектерди коюп, ошол ичочек менен үйүнө киргизип, элдердин шартын дагы жеңилдетип, өтө сонун нерселер болуп атат. Мына биз жогорку зоналарда, Жаңы Кургон зоналарында ушуларды орнотуп келдик. Жергиликтүү тургундар айыл элинин чоң бир социалдык көйгөйүн чечип берген бейөкмөт уюмдарына ыраазы. Элге жакшы болуп калды. Үйгө киргизип, ишиңерге ийгилик анан айындар. Айылыбыз барган сайын өнүгүп атат, рахмат. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Азыр аялдарга бардыгыга эле жеңилдик болуп калды. ФСТС коомдук фонду тарабынан Кыргызстан боюнча 45 айылга суу түтүктөрү тартылган. Бул иштерге фонд 80 миллион сомго жакын сумма бөлгөн. Мамлекет менен калк биргеликте 8 миллион сомго жакын каржы ажыраткан. ФСТС коомдук фонду 2014 жылы аймактагы өнүгүү маселелери боюнча долбоорлорду биргелешип жүзөгө ашыруу максатында түзүлгөн.